добуш менен ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, Кыргыз Республикасынын президентине сунушталган деп киргизилет. Кереги жок болсо кийинки жылы шайлоо болбой калат. Быйыл Ош шаардык кеңеши мэриянын 2024-жылдагы бюджетин бекитпейт. Буга президент Садыр Жапаровдун өткөн жылдын аягында чыгарган токтому себеп. Буга чейин шаардык кеңеш мэриянын бюджетин бекитип, токтомдорду чыгарып, жада калса вице-мэр мэрге чейин ишенбөөчүлүк көрсөтүп келишкен. Шаардык кеңештен тарифтерди бекитүү, жетекчилерге ишенбөөчүлүк көрсөтүү сыяктуу ыйгарым укуктардын алынышы аймактарды ирилештирүү жүрүп жаткандыктан киргизилип жатат дешет. Президенттин жарлыгында пилоттук режимде ишке ашырылганы жазылган. Мындай учурда шаардык кеңеш эмне жумуш аткарат деген суроо жаралат. Ошондой деп азыр айтып атышпайбы, бардыгы көп жерлерде кече Бишкекте да ошондой кереги барбы жокпу деп атат. Кереги барбы жокпу аны убакыт көрсөтөт. Кереги жок болсо кийинки жылы шайлоо болбой калат. Кереги бар болсо кайра шайлоо болот да, барды кайра өз ордуна келет. Азыр убактылуу деп туруп указда токтомдорду убактылуу деп жазылып атпайбы? Бул нерсени туурабы? Указды көрдүңүз, көрбөдүңүзбү? Указды көрдүм, убактылуу деп жазылып турат. Демейде жаңы ыкмалар пилоттук режимде ишке ашырылып, өз жемишин берсе, башка аймактарга да жайылтылып келген. Шаардык кеңештин эң негизги эки ыйгарым укугу бар. Анын бири бюджетти бекитүү, экинчиси токтомдорду чыгаруу. Мен сага биздин эмне жумушубуз калат, мен сага өзүбүздүн регламенттен багы мыйзамдагы немелердин бардыгын жазып берени, мен азыр бардыгын жатка билип бере албайм да сага, мындай деп. Биздики мындай болот деген нерселердин бардыгын айтып бере албайм да мен сага азыр. Мен сага жазып берейин, биздин шаардык кеңештин аткара турган өзүнүн ыйгарым укуктары мыналар бизде калып атат, булар алынып атат, убактылуу алынып атат деп туурабы? Убактылуу алынгандан кийин кайра ордуна келет да бул нерсечи. Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамынын 15-беренесинде шаардык кеңештин компетенциялары жазылган. Анда вице-мэрлерге, муниципалдык уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине ишеним көрсөтпөө, кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди бекитүү укугу берилген. Юрист Төлөгөн Келдибаев президенттин жарлыктары мыйзамдан төмөн турарын билдирет. Ош шаарынын бюджети колдонууда, мыйзамда кандай каралса, ошондой гана чечилиш керек. Мыйзамда Ош шаарынын депутаттары чечет, бекитет деген норма барбы? Значит, ал норма аткарылыш керек. Ал шаар кичинерип кетсе дагы, чоңоюп кетсе дагы, өзгөрсө дагы, толукталса дагы, мыйзамда кандай жазылса, ошо мыйзамдан эч ким аттап өтө албайт. Ошо мыйзамдын чегинде гана болуш керек. Президенттин жарлыгы дагы, өкмөттүн министрлик кабинет токтому дагы Кыргызстандын мыйзамдарына, конституциясына карама-каршы келбеш керек, шакеш келиш керек. Быйыл Ош шаарынын аймагына Кызыл Кыштак, Төлөйкөн айыл өкмөттөрү кошулат. Ирилештирүү боюнча жарлыкка Садыр Жапаров 2023-жылдын 29-декабрында кол койсо, 7-февралда министрлер кабинетинин токтому чыккан. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Мусажалил уулу, ТМедиа, Ош шаары.